Это рынок в селе Аркали Лекского района. Базар работает по вторникам. Здесь собираются торговцы и покупатели со всех ближайших районов. Раньше, до конфликта на границе, сюда приезжали и граждане Таджикистана. Они покупали здесь товары, продукты питания, увозили с собой на родину что-то и привозили сюда для продажи свой товар. Это было взаимовыгодное сотрудничество соседних стран. К сожалению, после конфликта на границе и закрытия границ больше таджикистанцы не могут сюда приезжать, как и наши граждане не могут ездить к ним, продавать свой товар. Как отмечают местные жители, это сильно повлияло на экономику района, а также на уровень жизни жителей. Биз мына ушул арка айылында соода кылабыз. Соода саттык менен алектенебиз. Биз мына ушу уруштан алдын, тополондан алдын жакшы эле. Бардык элдер көп, бардыгы жакшы соода болот эле да. Азыр тополондон кийин жок, соода ham жакшы эмес. Элдер бардыгы кетип калган, кетип калган. Туш жака, Ошторго, Бишкектерге барып кетип калды. Тополонго байланыштуу да. Чегараны чечсин, чегараны чечип деме кылып берсе жакшы болот. Мына күйгөнгө карабай элдер бардыгы келип биз ушу элдерди камсызданып анамдей этип соода саттык кылып отурабыз. Балдарымды Бишкекке жөнөтүп жибердим. Жашоо коркунучтуу. Мына көрүп турабыз бүт бардыгын неме кылып. Балдарга бу жерде жаштарга иш жок. Төлкө мектепке окуй тургандарын алып калганбыз. Калгандарын Бишкекке жөнөтүп жибердик. Өзүбүз жашап атабыз мына. Кудай эле сактасын. Мына чегараны чечип берсеңиздер жакшы болот эди. Тынчыраак жашайт эдик. Түндө уктаганга коркобуз. Неме болуп. Энди Кудай эле сактасын, тынчтык болсун. Тагын баягы продукт сатышыбызды уланттык. Аз гана улантканыбыздан кийин эле сентябрда ушундай тополоң болуп калды. Тополоңдон кийин биз чыкпай койдук базарга. Элдер ошо өзүнүн тирикчилиги үчүн баягы жетиштирген өрүктөрүн алып келип сатышат. Быйыл өрүк жакшы болду, бирок өрүктүн ценасы арзан. Элдер сагайып отурат да, ошо өрүгүмдү сатайынбы, сатсам, продукта кылсам деген ойдо отурушат да. Мына азыр базарда көрсөңүздөр, мына жерде өрүктөрдү сатып турган элдерди көрөбүз. Арка өрөнүдө жетиштирилген өрүктөр азыркы күндө арзан ценада кетип атат. Себеби азыркы күндө соода жок. Муну ала турган харыдар жок. Бул мырсанжалы өрүктөр өзүбүздүн Бишкек шаарыбызда 500-400дөн ценада бааланат. Бирок биздин азыркы жерде мына эң жөнөкөй өрүктөр арзан ценада сатылып атат. Элдер мажбур эле ошо келген ценасыга сатышып атат да. Бирок улардын тирикчилиги ушу менен да. Өрүктү сатып, ошо өзүнүн үй бүлөсүгө, тирикчилиgiге картошка, пияз деген нерселерди алып кетет. Булар мына машинадагы өрүктөрдү азыр элдер сата албай кайра үйгө алып кетип атат. Бул чыгым да энди. Алып келгени дагы жол кира, кайтарып алып кеткениге дагы жол кира эсептелет. Баягыбы? Neç pul boldu mu? Alayım. Arzan 110 boldu. Bunday bargekler ilgari 350'den satılsa azırkı күндө 115 so'm deb turadi. Xaridor yo'q. Ana babayı bular dımdalgan örükler eseptiret. Mana naturalni mırsanjalı örükler eseptiret. Bular ilgari ötken жылы örük bolbay kalıp bular 500 so'mdan bolgan. Azır senasını kança deb atasız? 160'a bermedim. 160'a berbedim deb atat. Xaridor yo'q, ha? Xaridor yo'q.
жаштар бүт бардыгы кеткен, картаңдар калган айылда. Жаштарга иш жок, бүт бардыгы шаарга кеткен. Иш орундарды түзүп берсе, бир немелерди ачып берсе жакшы болот эде биздин айылдарга. Мына чек араны чечип берсе, ondan ham жакшы болот эде. Ал жерге илгеттен эле беттеги неме элдер баягы кудалашып, тууган урушта кыз берип, келин алып, ошондой катташ болгондо азыр тууганыныкка бара албайт. Телефон аркылуу эле сүйлөшөт окшойт да. Азыр карым катташ токтоду да энди. Мындайча айтканда, тойга бара албасаң, бир маракесиге бара албасаң, жакшы жаман күнүгө бара албайбыз. Ошондой Тажикстандагы туугандарга биз азыр бара албайбыз.